Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу ушак кечиңиздер менен Баткен телеканалында Бат шоу программасы старт алды. Баарыңыздарга кутман кеч каалайбыз. Кайрадан сиздер менен көгүлтүр экранда көрүшүп жатканыбызга чексиз кубанычтабыз. Анда жалпыңыздар биз менен бирге болуңуздар дейли. Башка каналга которбой, албетте Баткен телеканал менен чогуу болуңуздар. Кызыктын баары алдыда. Бүгүн биз болсо анда көчөгүбүздү ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Бүгүнкү биздин коттуу студиябыздын коногу менен анда мен сиздерге кененирээк маалымат берип тааныштыра кетейин. Бүгүн бизде конокто өзгөчө айым, көп турдуу талант десек жаңылышпайбыз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисткасы, Баткен жергесинин тулуну, Оштун тургуну дегендей, бүгүн бизде конокто ырчы айым Самара Каримова бизде болот. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиз менен. Чоң рахмат. Кош келипсиз, көргөнүзгө кубанычтабыз. Чоң рахмат, кош келдик. Бизди көрүп жаткан көрөрмандар менен саламдашып кетейин. Саламатсыздарбы? Баарыңыздарга чоң салам. Ишиңиздерде ийгиликтер мол болсун. Самара айым, сизге алгачкы эле биздин программабыздын жүрүшү менен тааныштыра кетели. Биздин программанын аталышы Бат шоу. Шоу программа эркин келип отуруп маек курмакчыбыз. Жана ошондой эле бизден сизге кыскача кызыктуу оюн зооктор болот. Ага да катышып бересиз деген ойдобуз. Буюрса. Даярсыз? Даярмын. Анда биздин программабыздын шарты боюнча өзүңүз тууралуу кыскача биздин көрүүчүлөргө айтып кетсеңиз. Да, бирөө саламатсыздарбы? Мен Каримова Самара Эрмековна, Баткен областынын Лейлек районунун Өзгөрүш айылында туулгам, Айкөл айылында чоңойгонмун. Учурда Ошто Султан Ибраимов атындагы Улуттук Кыргыз драма театрда актриса болуп эмгектенем. Кесибим ошол актриса ырчы катары элге таанымалмын. Кудайым буйрса жакында Ташкентке сольный концерт менен кетип атам. Мына ушундай. Демек ушул жерден суроо берип калды, айтып калдыңыз, мына Ташкентте өзүңүздүн жеке концертиңизде. Тагыраак айтканда Кыргызстанда биринчи жолу кыргыз шоу дүйнөсүндө өзгөчө жаңылык киргизип атасыз. Ушул эми концертиңиз тууралуу кандай даярдыктар болуп атат, кандай толкундоолор болуп атат? Ушул тууралуу айтып кетсеңиз. Толкундоолор абдан толкундоп атам чындыгында, бирок чындыгында азыр абдан убакыттар, жаңырлар, программа дегендей албетте мындан чоң жоопкерчилик, анткени бул бир эле менин өзүмдүн жеке концертим эмес, ушул кыргыз элинин кызы катары ушул чет жакка чыккандан кийин албетте Кыргызстандын атынан барасың да, ошондуктан болушунча жакшы ырларды, жакшы кийимдерди, жакшы программа кылганга ушунчалык аракет кылып атабыз. 25 июнь ошол Ташкентте мамлекеттик мукимий театрында кечки саат 6:30 болот. Биздин көрөрмандар деле, каалоочулар Ташкентке барсаңыздар болот. Учурда биздин чек аралар деле азыр андай деле көйгөй эмес, загран паспортду алып эле келсеңиздер мүмкүн концертте чогулуп калабыз. Албетте концерттин режиссеру ошол Өзбекстандын эл артисти Мырза Азизов менин бир клипимде ойногон. Ошол киши чындыгында буга чейин режиссерлор менен иштеп жүргөн, бирок Мырза Азизовдун деле өзүнүн мектеби бар экен да, өзүнүн школасы башкача экен. Сахнага кантип чыгам, кантип кайра артка кетем, кандай ийлем, кандай ошонон бери үйрөтүп атат да. Чындыгында мындай биринчи жолу болуп атат. Анан сахнанын жасалгаларын көрүп ушунчалык өзүнчө толкундады, мага эскиз декорацияларды жиберип атат да. Интернеттен байланышып атабыз. Анан болушунча концертте бир эле кыргыз тилинде эмес, башка кыргызча, түркчө, казакча, итальянча дайым, өзбекче дайым болушунча репертуарыма жаңы 70% жаңы болот да. Анан албетте ошо элибиз сүйгөн хиттерлардан деле ырдалат. Анан буюрса Өзбектин бир атактуу ырчысы менен дуэт кылып атабыз. Эми ал сыр болуп турсун, дуэт чыга элек. Ошондуктан колдон келишинче аракет кылып атабыз. Буюрса ошол 25 июнь Ташкентте, ал эми 26 июнь буюрса пландап атабыз. Ошол президент, Өзбек элинин президенти куруп берген 45 күндө Манас айылын шаарча кылбады, мына ошол жерде да кылабыз. Ошондуктан айтор жакшы түйшүк менен чуркап жүргөн убакыт. Демек жайдын келиши менен көрөрмандарыңызга жакшы бир жаңылыктар менен кадамдаштыңыз. Буюрса. Жакшы, анан ошол концертке кандайча баягы сүйлөшүп калдыңыздар, ушул жакта концерт берели деп. Бул ой кимге келди? Идея кандайча пайда болду? Негизинен жакшы суроо. Азыр көптөр ушулга чейин эмгек кылып, чуркап, жаңырларды жаратып, ушул тынбай чыгармачылыктын арты менен кыргыз элине, Кыргызстанга таанылдык деп ойлойм да. Ошондуктан эми дагы чыгармачыл кадамдарымды кенен таштап, бир эле кыргыз элине эмес, коңшу өлкөлөргө дагы ошол дүйнөгө таанылгым келет. Ошондуктан аракет кылып, буюрса бул эми биринчи кадам деп ойлойм. Албетте бул Ташкентте жеке концерт берүү
чындыгында бул биздин ушул азыркы ырчылардан биринчи жолу болуп атат. Буга чейин эми албетте делегациялар менен барып ырдап жүргөнбүз, дагы башка бир мамлекеттик иш-чараларга барып жүргөнбүз. Ал эми сольный концерт менен ушул биринчилерден болуп мен кетип атам. Буга чейин деле ушул Өзбекстандан ырчылар көп келип бизде сольный концерт берет. Ошондо да көп ойлочумун да, эмне үчүн биздикилер барып коюшпайт, анан алар келип бизге коет деп ушундай бир өзүмчө мындай кызгануу эмес, бирок мындай ушундай ичимде ой болчу да, биз деле барсак, койсок, ушу менен кесиптештерим деле өздөрүнүн барып сольный концерттерин берсе деп. Албетте ошол Ташкенттен баштадык. Буюрса Ташкенттен кийин да бир чоң мамлекеттин чоң борбордогу бир чоң сахнасында концерт берем. Аны деле азыр кол коюу иштери жүрүп аткан үчүн азыр айтпай эле коеюн. Ошондуктан мен интернет булактарымды карап турсаңыздар, буюрса жакынкы күндөрдө бул жаңылык менен деле бөлүшөм. Ошондуктан айтор ошол иш. Жоопкерчиликти ким мойнуна алат? Бул жоопкерчиликти бул менин концертим болгондон кийин албетте өзүм. Анан ошол Өзбекстандын эл артисттери Азатбек Назарбеков менен Мырза Азизовдун эмилгеси менен, чакыруусу менен концерт уюштурулуп жатат. Жакшы, айтсаңыз, азыркы тапта мынакей билип атабыз, эми Кытай тилинде да ырдап чыктыңыз да? Эми Кытайдын биз баягы байкашыбызча өтө кыйын тил деп ойлойбуз да. Анан сизге ошол ырдаш кандай болду? Сүйлөш бул жакта туруп сиз ырдай бердиңиз дегендей тилдер сынып калбадыбы? Чындыгында сынды, бир жума сынды. Отура калып анан бир ойда келип ырдабай эле кыргызча эле ырдасамчы, анан кайра жок деп анан кайра көгөрүп отуруп, Кытай тилин абдан жакшы билгендер менен 2 ай иштедик. Чындыгында бир 2 ай иштеп, аябай иштеп канча энергия кетти, бирок жыйынтыгында алар чыкты. Мен чындыгында эл биздин көрөрмандар анчалык ушундай жылуу пикирде, жакшы деңгээлде кабыл алат деп ойлогон эмесмин. Анткени буга чейин менин репертуарымда 100дөн ашык кыргызчалар болсо, 10го жакын башка тилдерде, казакча, түркчө, орусча ушундай ырдачумун да. Мен ойлогом кытайчаны деле мына ушундай эле болуп менин репертуарыма кирип калат деп, бирок элибиз ушундай бир жаңылык катары кабыл алды. Мен абдан кубанычтамын. Айтсаңыз, ушул шоу чөйрөсүндө көп концерт койгондо сиз мына чет жактан баштаганда сиз болуп атасыз. Деги эле ийгиликтин сыры эмнеде болуп атат? Негизинен мен кандай десем, бир нерсе жасоодон коркпойм. Мисалы бизде менин көп досторум бар, мисалы алар шоу чөйрөдө болсо деле мындай дайым мындай бир рамканын ичинде да, мен бир нерсе кылсам, мисалы кийим кийсем деле бул досум эмне дейт, булар эмне дейт, эл эмне дейт, жакпай калсачы деген ушундай эки ойдо да. А менде андай ой жок, мен бир нерсени кааласам жасап көрөм. Себеби ал нерсени жасасаң деле сүйлөйт, жасабасаң деле сүйлөйт да. Анан биз деген акча эмес, биз акчаны баары жакшы көрөт. Ал эми биз пендебиз да, адамбыз да. Может, мен сизге жаксам, сиздин досуңузга жакпашы мүмкүн, ушундай да. Ошонун сыңарындай эле мына ушундай тобокелчилик менен, анан албетте чоң эмгектин арты менен ушундай ийгиликтер жаралды деп ойлойм. Адам качан эгөөгө, мындай эгөөлө, жаныңда эгөөлө дейт го, ошондой болуп, мындай кыйчалып, канча уйкусуз түндөр, канча кыйналуулар, кээде ыйлайсың, кээде күлөсүң, ач каласың, ток каласың дегендей, кээде жолдо каласың, бирок ошончо түйшүк, ошончо кыйынчылыктын артынан сөзсүз ийгилик болот да. Ошондуктан аракет кылыш керек. Биздин эфирде көрүп жаткан жаш досторго деле кеңеш бергим келет. Эгер айымдарга, мырзаларга, биздин жаш өсүп келаткан муунга ошол, эгер ар бир адамдын ичинде өзүнүн ой максаты болот, бирок ошол эле учурда мен жакындарым эмне дейт, ата энем эмне дейт, туугандарым эмне дейт, элем эмне дейт деген бир ой болот да. Мына ошол нерсени жасап көрүш керек да. Эгер мисалы мен кичинекейимден ушунчалык чыгармачыл адам болгум келчү, мен чоңойгондо мен сөзсүз атактуу адам болом деп ушунча тилечүмүн да. Ошонун сыңарында бирок ошого көгөрүп, ошого эмгек кылдым. Ошол сиздер деле ошол бир нерсе, кээ бирөө врач болгусу келет, кээ бирөө программист болгусу келет, кээ бирөө тилчи болгусу келет. Ошол нерсени, жүрөктөгү нерсени жасаганга кеңеш берет элем да. Себеби көздөгөндөн кайтпай өжөрлүк менен кээде кулайсың, бирок кулаган кезде деле турганды үйрөнүш керек да. Кулаган бойдон сынып калган адамдардан болбосоңуздар жакшы деп ойлойм. Жакшы айымдар үчүн дагы жакшы кеңеш болду десек болот. Дагы бир кеңеш айтып кетиңизчи айымдар үчүн, сулууңузду айтып кетиңизчи айымдарга. Сулууңуздун сырларын айтыңызчы. Негизинен ушу интернетте эң көп суроо берген айымдардан чач жөнүндө келет. Чачыңызды эмне менен жуйсуз, эмне кыласыз, кантес, тигинтес, күнтес, анан төрөтөн кийин кантип барктадыңыз деп. Негизинен мен диета кармабайм. Анан азыр интернетте кээ бир сүрөттөрдү колдон карматып коюп чыгарып коет экен, ушуну ичип барктап атат депчи. Ошол айымдарга кеңешим
эң биринчи ден соолук болсо анчалык деле арыктап ден соолуктан айрылганын кереги жок. Анан албетте төрөттөн кийинки калууга келүү дагы бир аз жай процесс менен жүрөт. Эң биринчиси бизге жаратканым наристе берип атат, мына ошол нерсени ойлосок жакшы да. Анткени интернеттен эң көп суроолордун бири ушунда, төрөттөн кийин толуп кеттим, самареже кантип арыктасам болот деп. Мен ошону айтмакчымын. Эң биринчи наристеңиздин ден соолугун ойлоп, анан тамакты такыр жеп койбойсуздан эмес, дайыма сууду көп ичсеңиздер, кам сууду кадимки эле тамакка чейин дайыма 200 грамм суу ичип турсаңыздар, эртең менен кечинде 6га чейин. Анан бул албетте жакшы жыйынтыгын берет. Ал эми чач боюнча болсо, кадимки эле элдер жууган эле шампуньга жууйм, бирок ара-арада айранга жууп турам. Азыр айран эми бар, бүт жакта эле бар да, базарларда же болбосо айылда жашагандарга тем более. Анан азыр эми күн ысып, жолдун боюнда аябай баандай свежий пиво дегендер чыгып калды го. Аны ичпеңиздер, бирок чач жууса чач аябай жылтырайт. Анан жумуртканы деле алып туруп майдалап туруп маска кылсаңыздар болот. Анан кийин шампунь менен жууп саласыздар. Анан фенди деле аз колдонсоңуздар, айымдар, анткени чачтын тамырын, баштын терисин кургатылган үчүн какач көйөт. Ошондуктан көбүнчө фенди азыраак колдонуңуздар. Сонун айымдар үчүн Тамара Каримовадан бир мастер-класс болду десек болот. Айымдар, сиздер үчүн жакшы кеңештер болду. Чоң рахмат. Анан ушул жерден сурап кетейин, фобияңыз эмнеден коркосуз? Мен фобиям ужас кинолордон корком. Күлкүлүү болушу мүмкүн. Негизинен караңгылыктан корком. Мен эми айылда чоңойгон үчүн жаныбарлардан андай деле коркпойм. Мурун суудан коркчумун, бирок ошол нерсени деле жеңдим. Сууга түшүп сүзгөндү үйрөнүп, анан ал нерсени жеңдим да. Бийиктиктен да коркчумун, бирок самолет менен учуп ал нерсемди да жеңдим. Анан ошол караңгылыктан кээде коркосуң. Анан ужас кинолордун негизинен өзү эмес, кино башталат го, музыкасы чыкканда эле коркуп баштайм да. Азыр эми биз ужас кино койбойбуз, ошентсе дагы светтерди өчүрбөйбүз. Эксперимент кылып азыр бизде кутуча бар бул жакта. Бул кутучанын ичинде сиз айтып калдыңыз, мен айылда жашагандыктан жаныбарлардан деле коркпойм деп калдыңыз. Балким бул кутучанын ичинде жандуу же жансыз бир нерсени биз катканбыз. Азыр мүмкүн болсо биз көрүүчүлөргө айталы дагы. Биринчи алгачкы конкурсубузду баштайлы, оюнубузду. Даярсыз? Даярмын, аракет кылып көрөйүнчү эми. Даяр болсоңуз колуңузду саласыз дагы, жигиттер камераны карап, мүмкүн болсо. Түрүү эмеспи? Мен айта албайм. Түрүү же түрүү эмес деп айта албайм. Ошондуктан сиз эки колуңузду саласыз, анан эки колуңузду тең саласыз дагы. Бысмыла деп ичинде эмне бар экенин айтып беришиңиз. Эки колун тең сала бериңиз. Этият кылыңыз. Чыккан эмеспи? Бирок этият кылыңыз. Мен айта албайм, эми жандуу же жансыз деп. Себеби сиз айылдан чоңоюп мына жаныбарлардан коркпойм дегендериңизден пайдаландык. Көрбөгөн үчүн. Бисмилла. Этият кылыңыз. Азыр концертиңиз бар, э? Ылыйракта. Түшүрөңүз. Азыр. Мен көргөндө мүмкүн коркпойт элем азыр. Атайын биз көрсөтпөдүк, оюн ушундай кызыктуураак болсун деп. Мен жакка жылдыра бериңиз колуңузду. Этият кылыңыз. Бир нерсе экен. Бир нерсе. Чыккан эмес, чоң эле экен. Ылдыраак колуңузду түшүрүңүз. Эмне ой келип атат сизге? Бир нерсенин баласы окшойт. Нерсенин баласы. Эмне баласы? Күчүк. Колуңуз бирок этият кыласыз, э? Күчүк эмеспи? Этият кылыңыз, ооба. Айттым бир нерсенин баласы, мышык. Күчүк. Коён. Айта бериңиз, жаныбарларды кайсы жаныбар болушу мүмкүн экен? Топ. Бир Не нерсе. болушу мүмкүн экен? Көрүңүзчү? Коён бу. Айта албайбыз биз. Тоок эмес бирок. Акырын колду сала бересиз. Же коён, же күчүк, же мышык. Ошол бирөөсүн айтышыңыз керек. Этият. Колун сала бересиз, Мына. ооба. Же баласы. Эмненин баласы болушу мүмкүн? Тирүү же тирүү эмеспи? Жок, токто. Мишка эмеспи?
Коён. Жок, коён эмес. Акыркы жообуңузду айтыңыз. Мамалак. Жансыз нерсе. Анда биз сизге көрсөтөлү эмне экенин. Бул он жөн мындай Короз. Короз, көрдүңүз Мен коркуттум да. Мен мунасын көрүп коён деп ойлоп турмун да. Бул биринчи эле кармай жок. Бул жөн гана жумшак оюнчук, жаш бөбөктөр үчүн. Анда экинчи Дагы барбы? Ойчи. Мунун астында дагы бир нерсени катканбыз. Эми этият кылып, колду салыңыз. Жок. Ой. Алып көрүңүз. Бул кичинекей эле нерсе. Бисмилла деп этият кылып салабыз. Киргизебиз колуңуз, киргизебиз. Тирүү эмес, а? Жок. Жок деп коем. Мен айта албайм. Азыр эми айтып койсом сизге оңойлоо болуп калышы мүмкүн. Бир аз аракет кылыңыз. Киргизебиз, ал жактан коркпой эле киргизебиз. Салабыз колду. Тишкан эмес, а? Жок, тишкан эмес. Ылдый да. Кичинекей эле жаныбар бул, ылдый да. Негизи коркосузбу жаныбарлардан? Коркпойм деле просто. Мен ойлогондо. Просто коркуп атам дейм. Ылдыйраак жүрөңүз колуңуз, ооба. Этият кылып, ооба. Кандай ой келип атат, кандай бир нерсе келип атабы? Кармасам кыймылдап кетет отом да. Акырын сылап көрсөңүз болот. Ылдый да, мындай кичинекей эле жаныбар. Колду түшүрөңүз, ылдыйраак. Акырын эле түшүрөбүз. Түшүрөбүз. Кармайлап коеюнчу. Бир аз. Ылдыйраак дагы. Кудай. Жок, ал жакта эмес. Антип кортсаңыз болбойт. Акырын эле салыңыз дагы, мынтип сыйпалап көрсөңүз болот. Ылдый да. Түшүрөбүз колду. Кол түшүрөбүз. Дагы. Ылдыйраак түшүрөбүз колду. Коркпой эле. Бир нерсе бар экен. Бир нерсе бар өзү. Негизичи. Не келди ойго? Курбака эмеспи? Жок, андай эмес. Ылдый да. Кичинекей жаныбар. Коркпой эле кол түшүрөбүз, Жообун берейинчи. Айтыңыз. Ылдыйраак эле. Эң кичинекей жаныбар. Коркот экенмин. Кой. Жарым килограмм арыктадым. Мына ушундай. Эгерде кимде ким арыктоону кааласа, анда биздин эфирге эле Чындап коркотом. Бир аракет кылып көрүңүз. Сиз көрүп жүргөн эле нерсе ылдыйраак, кичинекей эле жаныбар. Ылдыйга түшүрө берсеңиз болот. Түшүрө бериңиз, акырындап. Түшүрө бериңиз колду. Түшүрө бериңиз. Кыймылдап кетсеңиз. Бармактар менен, Не болушу мүмкүн? Багыт берейин сизге дагы. Жансыз нерсе бул дагы. Жансыз эле нерсе. Коркпой эле салабыз. Жансыз нерсе. Бир нерсе экен. Эмне келди ойго? Неме? Пласт, не деп коет эле? Пластилинби? Ошого жакыныраак. Жок. Жансыз эле. Коркпой эле сала бериңиз эми. Бир аракет кылыңыз, дагы бир жарым килограмм артасаңыз, сонун болот. Айттым а. Биз самарайымды көп коркутпайм да. Бул жол мына. Айттым ошо. Резинка. Жаш бөбөктөр ойночу эле дагы бул. Болду. Дагы бирөө бар дегенде. Жок, болду. Мына ушундай. Оюн кандай экен? Оюн коркунучтуу. Албетте Жылан тирүү болгондо. биз негизи сизди ушул тирүү нерселерди алып келейик деп, анан алдыда концерттериңиз бар экен, коркпой эле туралы деп чечтик.
Жакшы эле? Жакшы. Алыңыз өзүңүздө. Жакшы. Алдыда мына Самарайым жакшы бир пландарыңыз бар экен. Жакшы эмеспи? Мынакей ырчы айымдан сырткары үйдө кандай кожо экенсиз? Үйдө жакшы. Үйдө жакшы эле. Алда кандай апасыз, кандай жарсыз дегендей. Кадимки кыргыз айымдардай эле үйдөгүдөй, көчөдөгүдөй, сахнадагыдай аракет кылып келебиз. Анан көпчүлүк ырчылар борбор калабызда жашайт. Сиз Ошто жашайсыз. Бат-бат барып турасыз, Ошто жашайбыз, анан Бишкекке бат-баттан барып турабыз. Ошто ишибиз, жашаган үйүбүз, көп нерсебиз Ошто болгон үчүн Ошто жашайбыз. Бирок келечекте мүмкүн Бишкекте да жашап калышыбыз мүмкүн, может, Лелекте жашап калышыбыз мүмкүн, эми анын ушул жерден сурай берейинчи. Шаарда жашаганды жактырасызбы же айылда жашаганды? Азыр эми чындыгында менин чыгармачылыгыма багындай көбүнчө шаар ыңгайлуу. Шаарда жашайбыз, бирок мен өзүм айылда чоңойгом, бийик тоолуу табияттын курчагында чоңойгон үчүн өзүмө аябай ушундай шыркырап аккан суу, жапжашыл жайлоолор аябай жагат. Анда кийинки суроом мындай болсун. Кандай тамакты жакшы көрөсүз? Тамакты эттүү тамактар жакшы көрөм. Көбүрөөк жасайсыз. Үйдө плов көп кылабыз, аш дендейм, баткендин күрүчүнөн. Көп эле тамактарды жакшы кылам, 5 бармактан башкасына. Анан көбүнчө колдонгон сөзүңүз? Буюрса. Буюрса дейм. Буюрсаны көп колдоном. Анан саякаттоого да көп чыгатасыз, билебиз. Анан акыркы жолу кайсы жерге бардыңыз, жана ошондо канчанчы мамлекетке бардыңыз? Эми ушул чыгармачылык өнөрдүн артынан көп эле мамлекеттерге барып жүрөбүз, бирок менин чоң максатым ошол талантым менен дүйнө жүзүн кыдыруу, дүйнө жүзүнө саякатка чыгуу. Азыр эми анча деле көп эмес, 10дон ашты окшойт. Анын кечээ акыркысы ошол айтта досторубуз менен Тажикстанга, Ленинабадка кирип чыктык. Акыркысы ушул жакындагы сага чейин Ташкентке бардык, Москвага бардык, Египетке бардык, Турцияга бардык, Дакака бардык. Ушунтип эле жүрөбүз. Ар бир мамлекеттин өзүнүн кооздугу болуш керек. Ал эми Кыргызстан ар бир мамлекеттин өзүнүн албетте кооздугу бар, өзүнүн артыкчылыгы бар, өзүнүн кемчилиги бар деген. Бирок канча сон мамлекетке барбайлы, баары бир жүрөгүң Кыргызстанга тартып турат. Анан Кыргызстандагыдай аба, Кыргызстандагыдай суу эч жакта жок. Жакшы. Анан сиздин ушул дагы мындан сырткары, ырчылыктан сырткары дагы бир кошумча бизнесиңиз барбы? Ырчылыктан эми эң биринчи бизнесибиз бул ошол ырчылык. Андан кийин ошол Ошто кафе, чайхана ачканбыз, сулуулук салонубуз, анан эң ушул эмеси ушул менин чыгармачылыгым деп айтсам болот. Анан ушул сизге баягы Instagram баракчасында дагы көп катталчу адамсыз. Азыркы убакта саны канча жетип алды? Азыркы убакта кечээ эле көрдүм эле 1.400.000, 91.000 канча болчу да. Почти 1,5 миллионго жетип калды. Буюрса бул чек эмес деп ойлойм. Буюрса Кыргызстан 6 миллион. Анан айтып калыпсыз, соц тармактарда, ушул маалымат блоктарында Instagram тараптан да акча табам деп. Чындыгында эмне кылып табасыз? Чындыгында арканда азыр эми баягы интернет аябай реклама менен жакшы иштешебиз, бартер менен иштешебиз. Мисалы жакшы бутиктер менен, жакшы косметикалар менен айымдарга, мырзаларга керектүү нерселерден анан Кыргызстанга өзүнчө баа, анан көбүнчө Москвадан, Казакстандан заказдар болот. Ошондо аларга $500 өйдө дейбиз да. Бирок Кудайыма шүгүр жакшы эле табам. Азыр анда соңку оюнуңузга кезек беребиз, андан кийин сизге эркин микрофон. Бул жеп жеңил эле конкурс. Куларыңызга наушниктер кийесиз. Мен коркутуп койдум. Эми коркпосоңуз болот, бул дагы жеңил эле. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо анда экинчи конкурсубузду Самарай менен баштайбыз. Мен ойлойм, кызыктуу конкурс деп. Буга чейин дел ушундай конкурстарда ойноп жүрсөңүз керек. Буга чейин ойноп жүрөм. Анда жакшы эле шартыңызды билсеңиз керек. Сиз айтам, Мен бул жактан жок, мен сизге бул жактан сөздөр айтам, сиз табышыңыз керек. Мен өзүмдүн кыймылыма карата эле. Даярсыз? Кулаңыздан катуу музыка чыгат, коркуп кетпеңиз дагы. Чыгып атат музыка менчи. Музыка чыгып атат. Даярсызбы? Даярмын. Даярсыз, анда биз оюнубузду баштадык.
Качок. Контроль. Жоқ, качок. 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 Жакшы. Кийинкиси болсо, наушник. Наушник. Жакшы. Балта. Қалта. Балта. Башка. Жоқ, балта. 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 Жакшы. Чипалак. Чумо. Жоқ, чипалак. Чипалак. Жакшы. Исфана. Швея. Исфана. Швейцария. Жоқ, Исфана. Туылып өскен жеріңіз Исфана. Исфана. Жақшы. Рамазан. КамАЗ. Жоқ, Рамазан. Дарбаза. Дарбаза. Жоқ, Рамазан. Жақшы. Инстаграм. Сөгін ұтасың сен? Жоқ, сөгінген жоқпын, жоқ. Инстаграм. Эфирде кәнін ұтып қалдың? Эфирдес, мен даже сөгінбейлі. Инстаграм. Ешің болбасын? Жоқ, Инстаграм. Жақшы. Кийинки суроо. Facebook. Жақшы. Анда Баткен. Батшоу. Посол. Жоқ, Батшоу. Дамком. Жоқ, Батшоу. Бар жоғыл. Батшоу. Батшоу. Жақшы. Телекөрушілерді айтты, Самара жинделеді. Ойын бітті. Жоқ. Жоқ, ойын бітті же. Ойын бітті, наушник алыңыз. Ойын бітті. Ол жағалар olsun, соның, жақшы. Жақшы екен, мен құлағымдағы соның екен. Жақшы, соның ойын болды. Анда берсе, соңғы сұрауларды берелім. Үйліңізді білесіз, балаңыз баяғы соц тармақтарда өлдап жүреді. Ушулан балаңыздың дағы өрт жолышына қарсы емессіз бе? Балаңыздың өрт жолышына егер жармашылық жолды таңдаса, қарсы емеспіз, қолдауға даярбыз. Ал эми дайыңызга айтылған сын пикирлерге көз карашыңыз кандай? Көз карашым абдан жакшы. Мактагандарда мактай берсин, жамандагандарда жамандай берсин. Мен силерге ийгилик каалайм. Эң башкысы мен жөнүндө сөз болуп турсун. Негизинен эң биринчи өзүм жөнүндө өзүмдүн кандай экенин билем. Ошондуктан бирөөнүн оюна, бирөөнүн пикирине эч качан кошулбайм. Ошондуктан жаза бериңиздер. Ийгилик каалайм. Мен силерди жакшы көрөм демекчимин. Анан эми Өзбекстандан кийин Кыргызстанда, областта же болсо туулган жериңизде өзүңүздүн концертиңиз качан болот? План барбы? План азыр эми буюрса орозо чыкты, эми буюрса той жакшылык сезон, концерт маалы негизинен азыр концерттин учуру эмес, ошондуктан күздөн кийин мүмкүн пландайбыз, азыр план жок. Орозо кармадыңыз? Жок, орозо кармадым, анткени жалаң жолдо сапарда жүрдүк. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдирели. Рахмат. Атындай убактыңызды бөлүп, бизге жакшы маек куруп бердиңиз, жакшы оюн уюштуруп бердиңиз, ойлоп бердиңиз дегендей. Анда эфирдин соңунда сизге эркин микрофон берейин. Чоң рахмат, негизинен Батшоуду аябай
кандай десем, биринчи жолу мындай оюн ойношум. Коркуттуңар, бирок эсте каларлык сонун оюн болду. Албетте Батыш шоунун эң сүйүктүү көрөрмандары бар болуңуздар, ийгиликтер мол болсун. Жакшы күндө сонун концерттерде жолугушуп жүрөлү. Дайыма ушундай көгүлтүр экрандан көрүп жүрөлү. Ал эми Батыш шоунун жалпы жамаатына жана ошондой эле сизге, жана ошондой эле Баткен телеканалынын жалпы жамаатына, жетекчилигине чоң рахмат. Бар болуңуздар. Дайыма ушундай сонун көгүлтүр экрандарда көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Сизге да чоң рахмат. Алда концертиңиз мыкты деңгээлде өтсүн, ашык менен өтсүн дегендей, мындан арда бийиктер багынып жүрөңүз. Рахмат бир жолу келгениңизге. Чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай кызыктуу биздин программабыз мен ойлойм баарыңыздарга жакты деген ойдобуз. Самара айым мыкты катышып берди деген ойдобуз. Анда эмесе кайрадан сиздер менен Баткен телеканалы Батыш шоу программасында көрүшкөнчө деп мен сиздер менен коштошуп калам. Эгерде бул программаны көрбөй калгандар болсо, анда биздин YouTube каналыбыздан да көрсөңүздөр болот. Берүүнү алып барган аты жөнүм Расул Акматов болду. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ümidimi ıylabaçı,